Бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын орун басары Качыкей Сынкановдун катышуусунда Жалал Абад областынын жергиликтүү сотторунун 2021 жылдын биринчи жарым жылдыгындагы ишмердүүлүгү боюнча онлайн кеңешме өткөрүлдү. Жыйында областык соттун төрагасынын орун басарлары ар бир судьянын сот адилеттигин жүзөгө ашырууда иштерди кароо сапаты жана жүктөмдөрү боюнча маалымат менен тааныштырышты. Ошондой эле иштерди кароодо келип чыккан суроолор талкууланды. Кеңешмеде райондук жана шаардык соттор тарабынан жазык, жорук жана бузуулар жөнүндө иштер жана жазык сот өндүрүшүндөгү соттук материалдар биригип жалпы 1480 иш келип түшүп, 1083 иш толугу менен каралып бүткөндүгүн, ал эми апелляциялык инстанцияда жалпы 398 иш келип түшүп, 275 иш толугу менен каралгандыгы айтылды. 2021 жылдын 6 айында биринчи инстанция сотторунда 6377 жарандык жана экономикалык иш келип түшүп, 4923 иш толугу менен каралган. Ошондой эле 604 соттук материал келип түшүп, 446 соттук материал каралган. Жалал Абад областык сотуна апелляциялык тартипте 450 жарандык жана экономикалык иш келип түшүп, 267 иш каралып, 108 соттук материал келип түшүп, анын 58 соттук материал каралгандыгы айтылды. Жалал Абад областынын административдик соту тарабынан 315 административдик иш келип түшүп, 155 иш толугу менен каралгандыгы. Мындан тышкары 18 соттук материалдар келип түшүп, 17 соттук материал каралып, ал эми апелляциялык инстанцияда 152 административдик иш жана 4 соттук материалдар келип түшүп, 99 административдик иш жана 3 соттук материал каралгандыгы айтылды. Жыйындын жүрүшүндө сот адилеттигин жүзөгө ашырууда орчундуу болгон жагдайлар, ишти кароонун сапатын жакшыртуу, орун алган кемчиликтерди талдоо жана жоюу, мыйзамдардын талаптарын Кыргыз Республикасынын судьясынын ар намыс кодексин бекем сактоого, ошондой эле соттук иштерди кароонун сапатын жогорулатуу менен бирге иштерди кароонун процессуалдык мөөнөттөрүн сактоо тууралуу бир катар маселелер талкууланды.